Кудайым президентибиз Садыр Нуркожоевичти кут кылсын. Ажо бул Аллах Тааламдын өкүлү. Аллахтын өкүмү болмоюнча бир да жан ажо боло албайт. Көрө албай негатив айтып жаткандарга Кудай Таалам ыйман берсин. Бузукулар пайгамбарга да сыйкыр жазашкан. Лут пайгамбарга да кыянаттык кылабыз деген пейил кеткен элди Аллах Таалам жер менен жексун кылган. Ажобуз колунан келишинче иштеп жатат. Колунан келгени деле келбегени деле сынга алып, эл арасына бузукулук кылганды токтотолук. Дагы бир эскертейин, Кудай сүйүп ажо кылган инсанды биз эмес, Кудай Таалам гана таразалай алат. Ажобузга Аллах Таалам өзү жар болсун. Бактыгүл Умунбекова. Июнь окуясы боюнча тергөө жанданды. 2020-жылдагы июнь коогалагына ошол кездеги убактылуу өкмөт жоопкер болобу? Кече башкы прокуратурада күбө катары сурак берген УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев убактылуу өкмөт түштүктөгү таасирин күчөтүү үчүн айрым сепаратисттерди колдоп, улуттар аралык кастыкты козутушкан деди. Июнь окуясында 500дөн ашык адам өлүп, 1000ден ашыгы ар түрдүү жаракат алган. Жаңжалдын күнөөкөрлөрүнөн делген Кадыржан Батыров 2 жыл мурда Өзбекстанда өлгөн. Инамжан Абдирасулов Ташкентте жашап жатканы боюнча маалыматтар бар. Булак апта чекитке ийже. Анкаранын Тажикстанга сатчу куралы ачык айтылбайт. Анкара акыркы жылдары айрыкча пилотсуз учак технологиясына инвестиция тарта баштады. Былтыр бул тармактагы экспорттон Туркия 3 миллиард доллардан ашуун киреше тапты. Түрктөр Кыргызстан баштаган Борбор Азия өлкөлөрүнө да учкутсуз дрон сатат. Бул тизмеге эми Тажикстан кошулганы белгилүү болду. 21 апрелде Анкара Тажикстан менен Туркия ортосундагы аскердик кызматташтык боюнча келишимге кол койду. Ага Тажик коргоо министри Шарли Мирзо менен Түрк коргоо министри Хулиси Акар катышканын Туркиянын улуттук коргоо министрлиги Твиттерден кабарлады. Журналисттерге жабык өткөн бул жыйында Анкара менен Дүйшөмбүнүн делегациялары чөлкөмдөгү коопсуздук жана коргонуу тармагындагы кызматташтыктын келечегин талкуулашканы айтылды. Эки өлкө ортосунда чек арадагы коопсуздукту камсыздоо, терроризмге каршы күрөшүү, тажрыйба алмашуу жана аскердик билим берүү боюнча алакка катышты арттыруу зарылчылыгы баса белгиленген. Анкарада кол коюлган келишимде Туркиядан Тажикстанга экспорттолгон аскерий техника тууралуу ачык маалымат айтылбайт. Дүйшөмбүдөгү Түрк элчилиги Туркиядагы Байкар компаниясынын жетекчиси президент Режеп Тайып Эрдогандын күйөө баласы Селчук Байрактар менен Тажикстандын коргоо министри Шералы Мирзонун сүрөтүн Твиттерге жарыялады. Былтыр жайында Түрк коргоо министри Хулиси Акар Кыргызстанга келип, андан кийин Тажикстанга барган. Дүйшөмбүдө Акар министр Шерали Мирзого жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Түрк министри Тажикстандын Туркиянын Орто Азиядагы маанилүү өнөктөшү деп атаган. Туркия Байрактардан киреше издейт. Былтыр Туркиянын коргонуу өнөр жайы экспорттон 3,2 миллиард доллар киреше тапканын жыл башында мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлаган. Анкара эң көп 1 миллиард долларга коргонуу жана аэрокосмостук техниканы АКШга сатканы маалым болгон. Тизмеде АКШдан кийин эле Азербайжан, Катар, Бириккен Араб Эмирликтери жана Марокко турат. Түрк президентинин алдында иш алып барган коргоо өнөр жай ишканасынын жетекчиси Исмаил Демир экспорттун көлөмүн 4 миллиард долларга чыгарууну көздөп жатканын өткөн аптада билдирди. Биз быйыл экспорттун көлөмүн 4 миллиард доллардан ашырууну максат кылып жатабыз. Бул жетишкендик акырындык менен болот. Жакынкы чыгыш биздин маанилүү рыногубуз. Борбор Азия жана Түштүк Чыгыш Азияга да байланыштуу маанилүү келишимдер бар. Акыркы окуяларда көрүп тургандай, Европанын айрым өлкөлөрүндө абдан маанилүү бир рынок ээлей турганыбыз шексиз. Түрк атка минерлери Европа өлкөлөрү деп кыйыткан Украина согушта кеңири колдонулуп жаткан Байрактар учкучсуз комплекстерин былтыр жыл аягында өз алдынча чыгарууну пландап жатканы кабарланган. Буга чейин Киев Байрактар дронун биринчи жолу Донбасстагы урушта колдонгону жөнүндө кабар тараган. Украина армиясы жарыялаган видео күбөлөгөндөй асмандагы пилотсуз учак таштаган дүрмөт жердеги артиллериялык техниканы көз ирмемде жок кылган. Киев Туркиядан сокку уруучу учкучсуз тактикалык жабдуулардын партиясын сатып алуу тууралуу келишимге 2019 жылдын башында кол койгон. Ал эми Украинага 6 аскердик дрон бир катар жабдыктар менен кошо келгени. Бул келишим дээрлик 70 миллион долларга бааланганы кабарланган. Ушул убакытка чейин Украина Байрактарды сыноодон гана өткөрүп келген. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан Байрактарды сатып алганы белгилүү. Өткөн жылы Кыргызстандын УКМКнын чек ара кызматына тапшырылган Байрактар учкучсуз
учуучу аппараттары толугу менен республикалык бюджеттин каражатына сатылып алынган жана өлкөнүн коргонуу коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде мамлекеттик чек араны кайтаруу үчүн колдонулары айтылган. Ага чейин бийлик 1 жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы Кыргызстан $100 миллион бөлгөнүн, Орусия менен Туркияда курал сатып алынаары жарыяланган. Ушул жылдын 31 мартында президент Садыр Жапаров Ысык көл облусунда куралдуу күчтөрдүн калкан 20-22 атайын тактикалык машыгуусуна катышып, анда сөз сүйлөп, аймактагы ар кандай коркунучтарды алдын алуу иш-аракеттерин коңшу мамлекеттер менен чогуу жүргүзүү керек деп эсептээрин билдирди. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары көп кырдуу жана аймактар аралык мүнөздө. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү, айрыкча Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу террордук жана диний экстремисттик коркунучтардын жогорку деңгээлде сакталып турушу өзгөчө кооптонууга алып келет. Бир коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган эмиссарлардын жана согушчан топтордун өлкө аймагында кирип келүү ыктымалдыгы алардын жашыруун аракеттери менен шартталган. Эл аралык терроризмге каршы күрөшүүнүн негизги шарттарынын бири кыймылсыз куралчан түзүмдөрдүн күч менен басуу тажрыйбасы менен радикалдуу күчтөрдү жана террордук көрүнүштөрдү алдын алуу саясатынын айкалышы болуп саналат. Биз коркунучтардын алдын алуу боюнча иш-аракеттерди бардык коңшу өлкөлөр менен биргеликте жүргүзүшүбүз керек деп эсептейбиз. Биздин өлкө бардык кошуна өлкөлөр менен тынчтык жана ынак коңшулук саясатын жүргүзүп, регионду туруктуулукту сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшап келет, деген Жапаров. Байрактар ТБ2 Туркиядагы Байкар компаниясы жасап чыккан чалгын жана сокку уруу максатында колдонулган орточо бийиктикте узак убакытка уча алган учкучсуз аппарат. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган бул дрон 5,5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 24-27 саатка чейин учуп жүрө берет. Керек учурда 8 чакырымдык аралыктан бутага сокку урууга кудуреттүү. Узундугу 6,5 жана эки канатынын узундугу 12 метрге чейин жеткен бул дрон 55-155 килограммга чейин жүктү көтөрө алат. Дрондор Туркиянын Түркстан спутник түйүнү аркылуу аралыктан көзөмөлдөнөт жана башкарылат. Анкара анын так баасын ачык жарыялаган эмес, бирок айрым интернет булактарында бир байрактын кеминде $5 миллион турушу ыктымал экендиги көрсөтүлөт. Байрактардын таржымалы. Байкар компаниясынын машина куруу боюнча инженери Өздемир Байрактар 1984 жылы негиздеген дрондун аты бир четинен бул үй бүлөнүн атынан алынса, экинчи жагынан Байрактар турк тилинен которгондо байрак же туу көтөргөн киши деген маанини билдирет. Турк армиясы, жандармиясы, атайын даярдыктагы аскерлери жана деңиз флоту Байрактарды 2014 жылдан бери колдонуп келет. Ошентсе да бул дрондун атагы көбүнчө Туркиянын Сириядагы, Ливиядагы аскердик чабуулдарына, өзгөчө Тоолук Карабактагы 6 жумалык согушта чыкты. Байрактар 2020 жылдын күзүндө Тоолук Карабактагы армян жана азери күчтөрүнүн ортосунда болгон согушта Азербайжандын жеңишин шарттаган негизги куралдардын бири катары мүнөздөлүп келет. Учурда дүйнөгө таанылган компаниянын бир туугандары менен башкарып жаткан Селчук Байрактар турк президенти Режеп Тайып Эрдогандын күйөө баласы. Ал президенттин кичүү кызы Сумея Эрдоганга үйлөнгөн. Булак азаттык чекиткейжи.